Кимге да болсо, качанда болсо, Кудайга кантип кайрылып калганымды айтып берүү мен үчүн чоң кубаныч. Азыр эстесем, мен Кудайды кичинекей чагыман эле издеген экенмин. Биздин үйдө Кудай жөнүндө сөз да болчу эмес. Бир жолу атама «Кудай барбы? Ал кандай? Ал кай жакта?» деген суроолорду берсем, атам «Кудай ар бир адамдын жүрөгүндө» деп койду. Мен ойлонуп калдым. Ички дүйнөмдө кандайдыр бир табынууга муктаждык болуп турчу. Ошол муктаждыктын себебиненби мен өзүмө бир кудайча жасап алдым. Ушундай атасам туура эле болот деп ойлойм. Гүлдүн сабагынан түшүп калган бир сонун жалбыракты таптым да, аны китептин арасына салып кургатып алдым. Анан ошону менен сүйлөшө баштадым. Ага кыйынчылыктарымды, көйгөйлөрүмдүн баарын айтчумун. 6-класстарымда экен колума Куран тийди. Куранды окуп, андагы жазылгандарды аткарганга аракет кыла баштадым. Бирок аларды аткарыш кыйын болду. Өзүмдү өзүм оңдош кыйынга турду. 7-класска көчө турган жылы телевизордон арка моюнун сындырып алып, денеси шал болуп калган майып кыз жөнүндө кино көрүп калдым. Үйдө жалгыз элем. Ошол кыз кандайча Кудай менен сооронгону, Кудайга ишенгендиктен ошол майып абалында да бактылуу болгондугу мага таасир калтырды. Акырында Ыйса адамзаттын күнөөсү үчүн курмандык болгондуктан, ага ишеним аркылуу ар бир адам актала тургандыгы тууралуу, улутка, расага же дагы кандайдыр бир катмарларга карабай, баарынын Кудайы бир, куткаруучусу Ыйса экенин айтып, сыйынууга чакырык болду. Мен буйдалбастан эле сыйындым. Ошондон кийин менин жашоом түп тамырынан өзгөргөндөй болду. Анын эртеси эле болсо керек, кошунабыздын мени менен тең чамалаш кызынын бир нерсеси көзүмө жакшы көрүнүп, аны уурдап алдым. Сызгыч беле, эмне экени азыр так эсимде жок. Уурдап алдым да аябай тынчсыздандым. Апам бул жагынан бизди катуу кармачу. Ушуга өңдөнгөн бир нерсебизди көрүп же угуп калса, биз аеосуз жазаланчубуз. Бирок бул жолу мен апамдан эмес, Кудайдан корктум. Ооба, менин ал кылыгымды эч ким көргөн эмес. Бирок мен эч нерсени Кудайдан жашыруун кыла алмак эместигимди түшүндүм. Кечинде Кудайдан боркурап ыйлап кечирим сурадым да, экинчи мындай кылбайм деп сөз бердим. Анан ошол сөзүмө турдум. Кийин оюма кандайдыр бир жаман иш келгенде, Кудай баарын көрүп турат деген чындык мени сактачу. Бирок ишенген адам Кудайдын сөзүн, ыйык жазууну окуп турбаса, Кудай менен мамилелешүүдө, сыйынууда туруктуу болбосо, Кудайды таанууда өс албайт экен да. Жолдон чыгып кетүү оңой эле болот экен. Ал тургай чын эле ошондойбу деген шектенүүлөр да келип, ишенимиң алсырайт экен. Жүрөгүмдүн тереңинде оңгусу сакталып калган менен менин жашоом бара-бара кадимки эле нугуна түшүп кетти. Бирок Кудай мени калтырган жок. Көрсө кажы сайда мурдатан эле сыйын үй бар экен. Аны биз билчү эмеспиз. Бир күнү эле апамдын бир курбусу ошол жака Ыйсага ишенгендердин чогулушуна чакырып калды. Ошондон баштап апам ишенди. Анын артынан бат эле эжем, байкем, инем ишенип калышты. Ошол кезде мен 10-класста окучу элем. Мени да чакырышты. Бардым. Бирок мен эмнегедир аларга кошула албадым. Аларга каршылыктар болду. Мен болсо аларга каршы болгон жокмун. Бирок негедир аларга кошулуп да кете алган жокмун. Мектепти бүтүргөндөн кийин жогорку окуу жайга тапшырдым. Менде өтпөй калсамчы деген коркунуч турду. Башкалардыкындай таанышым да, акчам да жок эле. Билимим гана бар болчу. Ошондо мен Кудайга: «Эгер сен чын эле бар болсоң, анда мага жардам кылчы» деп сурандым. Окууга өтүп кеттим. Ушул аркылуу Кудай ишенимимди бекемдеди. Бирок мен толук Кудай жолунда жашоого ошондо деле чечим чыгарган жокмун. Үйгө барганда апамдар мен үчүн: «Жылдыздын күнөөлөрүн кечире көр, аны оң жолго сала көр» деп сыйынышса, менин ичимде каршылык пайда болду. Ишенимим бери жакта эле калып, мен үчүн анын күнөөсүн кечир деп сыйынышкандыктарына кыжырдана баштадым. Эмнеге мынтишет? Мен башка кыздардай болуп арак ичпесем, тамеки тартпасам, отуруштарга барбасам деп ойлончумун. Мектепти да жакшы окуп бүтүрдүм. Жогорку окуу жайда деле сабактарымды жакшы окуп жүрдүм. Өзүмдү абдан түз жүргөн адам деп эсептечүмүн. Анан апамдардын сыйынуусу мени териктирип, менин аброюма шек келтирип жатты. Бул адам дагы өзүн сүйүүчүлүк экен. Жаман жолго түшпөгөндүгүм деле, Кудайдын сактаганы да.
Акырында Инжилди окуп жүрүп, баягы кичинекей кезимдеги Кудайга кайрылганымды эстеп, кызыгым арта баштады. Сыйына баштадым. Кичинекей кезимде Кудайга кечирим сурап кайрылгам да. Бирок чоңоюп, акыл эсим жетилгенден кийин, аң сезим менен кайрадан кечирим сурап кайрылып, толугу менен Кудай жолуна түшүүнүн зарылдыгын түшүнүп турсам да, эмнегедир чечкиндүү кадам таштай албай жүрдүм. Мени бир нерсе кармап тургандай болчумун. Бир жолу «Шайтандын кишендеринде» деген китепти окуп калдым. Ошол китепте мен абалымды түшүндүм. Адамдын Кудай жолуна түшүшүнө шайтан болушунча каршы турат экен. Кудайды таанууда жакшы өсүп калган адам менен ой бөлүшкөндө да ал муну ырастап, пайдалуу кеңештерин берди. Биз ар кандай көз ачык, бүбү бакчыларга барып жүрүп, өзүбүз шайтандын торуна түшүп берет экенбиз. Мен эстеп көрсөм, мектепте жүргөндө эле төлгө ашчубуз, бирөөлөргө аштырчубуз, арбактарды чакырчубуз. Мындай нерселер жашоомдо көп эле болуптур. Ошондон кийин мен Кудайга мени ар кандай таза эмес рухтардын таасиринен бошотуусун сурап сыйындым. Ага чейин, Кудайга кайрылганга чейин, мен өзүмдүн бир да кемчилигимди көрчү эмес экенмин. Ошондо көп туура эмес ойлорумду, түшүнүктөрүмдү, кемчиликтеримди көрө баштадым. Бир жолу чогулушка барсам, ал жакта ишенгендер бири-бирин сүйүш керек экени жөнүндө сөз болду. Аны угуп мен таң калдым. Ишенгендердин арасында бул тууралуу сөз да болбош керек да. Бири-бирин сүйө алышпаса, анда эмне деген ишенүү деген ой келди мага. Бирөө Кудайга ишенсе, экинчиси да Кудайга ишенсе, бири-бирин оңой эле сүйүшөт да, деп ойлодум. Так ушул нерседе менин кандай экенимди Кудай көрсөттү. Так ушул нерседе мен рухий өсүү жолумда жыгылууга учурадым. Көрсө адамды кандай болсо ошондой бүт алсыздыктар менен, бүт кемчиликтер менен сүйүш аябай эле кыйын экен. Буга Кудай гана жардам бере алат экен. Кудайга ишенгенден кийинки менин жашоомдо ушундай күрөштөр болду. Кудайга таянган адам бул күрөштө сөзсүз жеңишке жетишет экен. Деги эле жашоодогу баардык кыйынчылыктарда Кудайга таянсаң сөзсүз жеңишке жетишесиң. Бүгүнкү күндө мен кайрымдуулук өкүлдүктө эмгектенем. Багар көрөрү жок, кароосуз калган балдар үчүн кам көрөбүз. Аларга баардыгынан жогору турган Кудай тууралуу айтып беребиз. Алардын арасында Кудайга ишенип, туура жолго түшүп, биздин арабызда Кудайга кызмат кылып калгандар да бар. Алардын бизге жардамы чоң. Анткени алар өздөрүнүн баштарынан өткөндүктөн кароосуз, көчөдө жүргөн балдарды жакшы түшүнүшөт. Кудайды таанып, Кудайга ишенип калганым үчүн мен абдан бактылуумун.